Мынакей ушундай жакшы маанайда биз көрсөтүүбүздү дагы да болсо алдын көздөй уланта бермекчибиз. Биздин катарга жаңыдан кошулуп калган көрөрмандарыбыз болсо дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен дейли. Бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү деңгээлде улансын. Ал эми биз студиябызга кайта турган болсок, өзгөчө шаңга бөлөп, шаң менен келип калган биздин коногубуз бар. Биз азыр өзгөчө маданият жаатында, ыр жаатында, эстрада жаатында маек куралы деп жакшы жандуу ырларды угалы деп турган чагыбыз. Андыктан жалпы көрөрмандарыбызды экран алдына жакыныраак чакыралы. Ал эми келген коногубуз менен тааныштырып өтө турган болсом, жеке ырчы, обончу деп айтсак да болот, Мадияр Урсуланов бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыз менен кандай келип алдыңыз? Жакшы келдик, маанайсын. Ассаламу алейкум, жалпы СТ каналынын көрүүчүлөрү барыңыздарга салам. Байкашыбыз боюнча өзгөчө ырчылар түшкө чейин уктачу эле, анан таң эрте туруу кандай болду? Бүгүнкү күнүңүз кандай башталды негизи эле? Ошо бүгүн атайын ошо кечинде жакшы настрой менен жаткам, эртең ушу эфирге барсам кечикпей барайын деп жакшы настрой менен келдим. Маанай жакшы. Рахмат кечикпей келип бергениңиз үчүн. Ал эми эң эле алгач ушул биздин көрөрмандарыбызга өзүңүз тууралуу кененирээк маалымат берип өтсөңүз, кайсы жердин кулуну болуп, чыгармачылыкка кантип аттанып келип калдыңыз? Мен деген ошо Токтогул районунун Өзгөрүш деген айылында өлүп ошол жакта өсүп чоңойдум. Ошол жакта 11-класста окуп бүтүп, анан Бишкек шаарына келип, ошо Бишкек шаарында Бүбүсара Бейшанариятында Маданият жана искусство университети бар. Секөз чогуу эле окуганбыз ошол жакта 4 жыл билим алып, азыркы учурда ошол жеке ырчымын. Элибиздин жакшылык тойлорунда барып ырдайбыз. Ошол кыскача ушундай. Жаңы эле баарыбыз күбө болгондой, жакында эле жаңы клипиңиз чыкты. Анан ушул клиптин жаралуу тарыхы тууралуу айтып өтсөңүз. Клип кандай тартылды? Идея кимге таандык? Режиссеру ким дегендей? Ырдын музыкасы, обону? Бул клип жөнүндө айта кетсем, бул ырдын автору Кыял Токторбаев деген биздин байкебиз бар, музыкант. Ошол байкеники ыр. Аябай көп убакыт, 1 жылдай убакыт кетти. Ырын жаздырдык, барып голос түшүрдүк. Анан ошо клипмейкер Эрнис Сыдыков деген биздин байкебиз бар. Ошол байкебиз менен жолугуп, сценарийин ошо Эрнис байке жазып берди. Мен жөн гана кичине өзүмдүн оюмду гана айттым. Ошол клип тартуу аябай өзгөчө клиптердин бири болду десем болот мен үчүн. Аябай деген мээнет кетти. Түнкү саат 3-4-кө чейин тарттык. Ошол азыр Кудай берсе элге сунуштап, ошо элдин жакшы каалоо тилектерин гана угуп атабыз. Жакшы ошо. Мээнетиңиздерге айтып, клип ийгиликтүү, жакшы бир жетишкендиктерди алып келсин дейли. Анан бул жерде өзгөчө аккордеон турат, анан биздин көрөрмандарыбыз турса керек, жандуу үн угалы деп, анда жакшы бир музыканы угуп алып, анан эфирибизди уланта берели майылыбыз. Кайсы чыгарма? Келиңиздер анда. Ошо жакшы чыгарма бар, Сусамырлык кыз деген. Ошол чыгарманы ырдап берейин анда сиздерге. Өзгөчө Сусамырлык кыздар үчүн. Sulu kız жүрөгүмдүн жанынан орун алдың айдай сулу кыз Сусамырдын суусу шарагат көздөрүң сенин мөлтүр карагат бир сага мен катты бере албай күндөрүм ай өтүп баратат Ашып айылыңа бара албадым айдай сулу кыз арнап жазган катымды бере албадым айдай сулу кыз Сусамырдын
susu şarağat, gözlerin senin möltür karağat. Bir sağa men kattı ber albay, günlerim ay ötüp aratar. Gökmeren sosundan su alasın, ayday sulu kız yüreğimdün canından orun aldın, ayday sulu kız. Susamırdın susu şarap, gözlerin senin möltür karağat. Bir sana men kattı ber albay, günlerim ay ötüp aratar. Баракелде дейли, үнүңүзгө береке, ар дайым ушундай шаңшып эле туруңуз. Таң эрте ушундай жандуу үн укканга эмне жетсин. Ал эми ушул ырдаган ырларыңызды кантип тандап аласыз? Негизи кайсы жанрга жакыныраксыз? Мен ошо классика жанрында окудук биз университетте. Анан көбүнчө негизи ушу ырды жакшы көрүп калсам ошолорду сразу эле жаттап ошо аккордеон косалып ырдаган аракет кылам. Негизи бизде аябай жакшы ырлар көп. Негизи биздин бир чыгарманы даже биздин ушу айтылып Асанкалы Керимбаев, Рыспай Абдыкадыров аталарыбыздын чыгармаларын кино кылып тартып атышат. Даже келсе сериал мааниси терең көп деген философияны камтыган ырлар бар. Анан ошол угулумунда биздин залкар аталарыбыздын калтырып кеткен ырларын ошо ырдап жүрөбүз. Анан дагы да жаңы ырлар да чыгып атат, жакшы ырлар. Ошо жакшы ырларды угуп калсам, ошо сразу ырдап жүргөнгө аракет кылам. Ушул аккордеондон сырткары башка да аспапта кол ойнотсоңуз керек. Аккордеондон сырткары ошо комуз ойнойм, комузда, анан фортепиано ойнойм ошо. Маегибиздин башында оончу деп айтып калбадыкпы? Анан канча оонуңуз бар, кандай учурда оон жазасыз? Азыр ушу акыркы ушу 1 жылдан бери ушу чыгармачылыкка жакшы киришип, өзүмдүн да ырларымды ырдап жаздырып оонду. Анан ошо байкелерибиз сунуштаганда ырларды ырдап чыгып атам. Азыркы учурда ушу даяр болуп ушу чыгарган ырларыман ушу 2 ыр бар, оон менен ырдап чыккан. Анан дагы ошо ырлардын үстүндө иштеп атам десем болот. Ушундай маанай менен эле дагы бир музыкага, жакшы бир ырга, жандуу ырга кезек берсек э? Андан кийинки чыгарманы ошо апалар үчүн ырдап берейин анда, э? Апаларыбыздын урматына. Кеттик анда. Papak çoluk salınıp, amandık dilep çalınıp, alıstan oğlum gelet de vay, apakim cürüp sağınıp, alıstan oğlum gelet de vay, apakim cürüp sağınıp. Taptırıp ayal gez yaşımdı, tal talda ürgün çaçımdı. Al sırayı düşsüm apake vay, aldığına cülüm başımdı. Al sırayı düşsüm apake vay, aldığına cülüm başımdı.
Ardayım açık manayım, ağarıp aratsamayım. Al peşte bizdi östürgön ay, apalar caşot alayım. Al peşte bizdi östürgön ay, apalar caşot alayım. Var bulgula altın apalar. Дагы бир ирет баракелде дейли, ушул жакшы апаларыбыз, жакшы чыгарма Кыргызстандагы бардык апаларыбызга арналып өтү десек болот. Ар дайым ден соолукта болуп, биздин маңдайыбызда жаркырап жайнап эле жүрсүн деген жакшы тилекти айталы. Анан ушул өнөр сизге кимден өтүп калды эле же токтолдуктардын баары эле ырчыбы дегендей? Негизи ушу өнөр мен чоң атаман өткөн деп билем. Себеп дегенде чоң атам деген ушу 20-21 жашында ушу биздин өзү айтып калат. Ушу Асан Калы Керимбаевтар менен чогуу жүрүп, ошолордун жанында жүрүп, ырдайм деп аракет кылып жүрүп, анан ошо үйлөнүп, анан ошо үйлөнгөндөн кийин дагы ошондой кандайдыр бир себептер менен ошо ырдай калган экен да. Анан ошо чоң атамдан өтсө керек деп ойлойм. Атам деле, апам деле ырдагандарын деле билчү эмесмин, уккан деле эмесмин. Анан атам менен апам ошо туугандарымдан деле эч ким деле ырчы болбоптур да, ырчы чыкпаптыр. Анан сен каяктан чыккансың деп эле тамашалап калышат. Анан ошо чоң атам менен сүйлөшүп отурсам, ошо чоң атам ошо өзү айтып берген да. Ушундай мен дагы ушундай Асан Калы Керимбаевтар менен чогуу жүрүп, алар менен гастролдорго барып, анан ошо кандайдыр бир себептер менен ырдай калган. Себебин айткан жок. Себебин айткан жок ошо. Ошо ырдай калган деди да. Ошо. Ата-энеңиз өстөрү ырдабаса, анан сиздин ушул чыгармачылыгыңызга каршы болушкан жок да, Мен 11 классты бүтүп келдим да бул жака. Анан ошо башында каршы болушкан. 9 классты бүтүп ошо бир аккордеон алып бергиле десем, алып беришпей. 9 класста барып окуйн десем, жиберишпей. Анан ошо 10 класста мектептин ичинде концерттерде ырдап, анан эки жак ырдап, анан ошо атамдын достору, биздин мугалимдер айтса керек, атамдан эми апама балаң ушинтип ырдайт экен деп, анан ошондон кийин анан кайра ырдасаң анда ырда деп кайра колдоо көрсөтүп, ошо эң алгачкы аккордеонду дагы ошо атамдар алып берген. Анан азыркы учурда ушул клиптериңиз чыгып, жакшы бир ийгилик жаралып атканда, алар кандай көз карашта болуп атат? Сыймыктанып калышкан чыгар, Албетте жакшы көз карашта болот. Неге дегенде ушундай эфирлерде айылда жатып көрүп атышса, өздөрүнүн балдарын, мен оюмча атамдар кээде эфирден чыгып чалсам кээде көздөрүндө жаш алып үйлөп аткандарын көрүп ушундай сүйүнөм. Неге дегенде ошондой толкундан сыймыктанып менен көрүп атышкан болсо, мен дагы да жакшырларды чыгарып, мага бул болсо дагы мен үчүн чоң бир түрткү болот десем да болот. Алардын мени колдоп, ушинтип көздөрүнө көз жаш алып мени колдоп атса, мен дагы да иштейин деп аракет кылып келем. Чындыгында баланын кичинекей ийгилиги ата-эне үчүн аябай бир табылга деп коет эмеспиз. Анан ушул алдыда дагы бир кандай ырларды, кандай чыгармаларды күтсөк болот сизден? Алдыда азыр ушу аябай негизи ушу жакшы аракет кылып атам. Күн түн уктап болгон убактымды каяктан акча тапсам болгон ошол жака чыгармачылыкка жумшап атам. Кудай буйрса 3-4 чыгарма даяр болуп атат азыр. Ошонун бирөөсү эле жакында эле, кече жакында эле Жашоо керемет деген чыгармам чыкты. Өзүмдүн сөзү болгонума таандык. Аны тартыладык. Анын артынан Кудай буйрса Апа деген ырым бар болчу. Апа деген ырыма Кудай буйрса эртең бүрсүгүн килит тарталы деп турабыз. Андан сырткары дагы үйлөнөм күзүндө деген дагы бир чыгарма даяр болуп атат. Айтор чыгармалар даяр болуп атат, жакшы. Чын эле күзүндө үйлөнөт окуйбуз. Кудай буйрса аракет кылабыз. Буйруган күнү үйлөнөрбүз. Анан ушул негизи айтып коюшат го, оорубаган жүрөктөн ойдогудай ыр чыкпайт деп. Жанан акындар, оончулар бир
атайын бир убактарда оон жаспай бир ар кимге ар кандай учурда эргүү келет экен. Анан сизге кандай учурда келет? Кайсы учурда ыр жазасыз? Ушул жөнүндө айгыргандабы же кубанып кеткендеби? Негизи биздин ырлар ушу мен ойлойм да, мен жеке оюм ошо. Ырды жөн эле мынтип отуруп туруп эле жазыш керек экен деп эле мен жазбайт болуш керек дейм да. Эмнеге деген ошол нерсеге бир нерсе түрткү болуп, ошол нерсени келгенде анан жазат болуш керек да. Мисалы, ушу бир нерседен кабы жегенде же болбосо ошолдо сүйүү темасына болсо сүйүүсүнөн ажырап калган убактарда же болбосо бир сүйүнгөн убактарда жазылат болуш керек дейм да. Ошон мага деле ошондой бир ушу акыркы ушу Жашоо керемет деген чыгармамды ушундай бала бакчада иштечүмүн мен негизи. Анан уктап калып кечигип бардым. Бир жакшы маанилүү күндө кечигип бардым. Анан барсам ушу мугалимдер аябай урушту да. Неге кечигип келдиң, бизди уруштуң деп анан аябай настроением түшүрүп коюшту. Анан музыкальный кабинетке кирип эле анан бир да атсам эле ушул немелер кайрыктар сөзү обону сразу чыгып кетти өрүндөн. Анан өзүм деле түшүнбөй калып эле деп эле запись кылып калдым. Анан ошондон кийин деп ойлонуп калгам да. Көрсө ыр деген жөн эле чыга бербейт экен депчи. Бир нерсе себеп болуп анан ошо ыр чыгат экен деп ошондой сезип калдым да. Ошо маегибиздин соңунда дагы бир жакшы ырга кезек берели дагы анан. Ошентип эле аягына чыгып калдык шете. Анда дагы бир жакшынакай чыгарма аткарып берейин. Жөнөп алам деген бир жакшы чыгарма бар. Ошол чыгарманы ошо айылда чоң атам аябай жакшы көрөт. Ошо айылга барып аккордеон менен ырдап берсем көзүнөн жаш алып аябай сүйүнгөн. Ошол чыгарманы ырдап берейин анда, жөнөп алам деген. Жөнөп алам сен чоңойдуң айыл журтка барып кел. Айыл апа кандай жатат бир кабарын алып кел. Чоң атаңдын коро жайын чөп баскандыр белчеден. Çaldın sögün bir ağartıp, çar tarafın çabıp kel. Ayta balam çılkındı, ata baba cürtuna. At dübürtü atamünü, bir canırsın kırkırda. Jeti atam baskan cer, jetesi üç jatkan cer. Meni tartpay, çoğ atan tart, jurt taştabayt kırgızlar. Çoğ enengdin kemegesin bir tütütüp çağıp kel. Gelinge dep tikken ele köşögösün jayıp kel. Koңшу kolon tuğandarga üydü jaydı tabıştap. Göңdö kalgan жалгыз taka tamboruna kağıp kel. Hayda balam жылkındı ata baba jurtuna. Men kuruyun şar gezip ayıl kaldı unutta. Jeti atam baskan cer, jetesi üç jatkan cer. Meni tartpay, çoğ ataң tart, jurt taştabayt kırgızda. Ayda balam жылkındı ata baba jurtuna. At dübürtüp atam ünü bir жаңырсын kırkırda. Jeti atam baskan cer, jetesi üç jatkan cer.
Meni tartpay çoң atаңтар, жұрт таштабайт Кыргызда. Жөнөп алам айылга. Баракелде, дагы бир ирет ыраазычылык билдирели. Анан да ушул таң эрте убактыңызды бөлүп, биздин эфирге келип, жакшы бир маанай тартуулап бергениңизге үчүн да терең ыраазычылык билдирели. Анда сиз үчүн эркин микрофон болсун. Чоң рахмат. Эң биринчиден ушу сиздердин каналга терең ыраазычылык билдирем. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай биздики болгон жаңыдан ушу эл алдынардайм деп кыялданып келаткан жаш ырчылардын кыялдарын ар дайым орундоп жүрөрүңүздөр. Жана айтып коетко, ошо эл менен ар дайым көпүрө болуп, сиздерге тунук эфир каалайм. Рахмат. Анан жалпы көрүүчүлөргө баарыңыздарга жакшы маанай кылам. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Мен сиздерди жакшы көрөм, ошо. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга ушундай жандуу үн менен жакшы, жагымдуу маанай тартуулаган биздин коногубуз Мадияр Русланов болду. Дагы бир ирет терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жакшы маанайда биз көрсөтүүбүздү дагы да болсо алдыны көздөй уланта бермекчибиз. Бир гана көз ирмемден кийин кайрадан кескелебиз. Болду.